Автоунааларды техникалык кароодон өткөрүү боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык Кыргызстандын автоунаалары ЭАЭПке кирген өлкөлөргө эч кандай уруксаты жок кирип чыгууга мүмкүнчүлүк кеңейди. Жаңы эрежелердин өзгөчөлүктөрүнө кабарчыбыз Айжан Омолдошова токтолот. Бишкек шаарынын тургуну Нурбек техникалык кароого киргизилген өзгөртүүлөрдү кубаттоо менен кабыл алды. Анткени жумуш аркылуу коңшу өлкөлөргө көп каттап бир катар тоскоолдуктар жаралып келген. Конушу эле Казакстанда дайыма эле биздин кыргыз жарандарды токтотуп, техосмотр жок деп бизге аябай көп штрафтарды салыштырат. Ошон үчүн ошого байланыштуу биз бияка менин оюмча жеңилирээк өтүп коюшту да. Анткени Казакстанда проблема жок, анан гаишниктер менен жаман жакшы айтышпай, бир жыл коркпой биз каттап жүрөбүз. Буга чейин автоунааны техникалык кароодон өткөргөндөн кийин техпаспортко атайын мөөр басылчу. Бирок совет мезгилинен бери келе жаткан мындай ыкма кийинчерээк баш аламандыкка айланып, жасалма мөөр басуучу органдар көбөйүп кеткен. Мындан улам кароодон өткөндүгү тууралуу өзүнчө талон ишке киргизилди. Бажы союзунда баягы талаптар башкача болгондон кийин жаңы үлгүдөгү талонду бере баштадык. Анын 5 защитный элементи бар. Голографический знак, флаг, герб Кыргызстандын дагы баягы микро текстер бар да, байкалбайт. Аны поделка кылыш өтө кыйыныраак да. Техникалык кароодон өтүүгө оор жүк ташуучу унаалар менен бирге эл ташыган автобустар жана кичи автобустар, ошондой эле такси кызматы менен алектенген жеңил автоунаа ээлери милдеттүү. Техникалык кароодон өтүүнүн суммасы мурдагыдай эле өзгөрүүсүз калды. Жеңил автоунаалар үчүн 550 сом, кичи автобустарга 650 сом, автобустар үчүн 950 сом болсо, оор жүк ташуучу унаалар түрүнө карата 750 сомдон 1000 сомго чейин. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык жеке унаа ээлери өз ыктыяры менен гана техникалык кароодон өтсө, ал эми жүргүнчүлөрдү ташыган же атайын адистиктеги унаалар жылына 2 жолу милдеттүү текшерилет. Жасалган жылы жаңы автоунаалар үчүн атайын жеңилдиктер каралган. Эгерде сиздин автоунааңыз 2016 жылы өндүрүштөн чыккан жаңы автоунаа болсо, анда 3 жылга чейин техникалык кароодон өткөрбөй эле койсоңуз болот. Ал эми өндүрүштөн чыкканына 3 жылдан 7 жылга чейин убакыт өткөн болсо, анда 2 жылда бирден келип техникалык кароодон өткөрүү керек. Ал эми андан эски машиналарды мыйзамга ылайык жылына келип техникалык кароодон өткөрүп туруу зарыл. Учурда унааларды техникалык кароо үчүн республиканын бардык аймактарын кошкондо 37 жерге жаңы жабдыктар орнотулуп иштеп жатат. Орустардан же казактардан өтүп атканда, же белорустардан өтүп атканда машинанын техникалык состояние техосмотрун карап текшерип, тиг жериң туура эмес, бул жериң туура эмес экен десе, көп штрафтар салынган. Бул кагаз өткөндөн кийин бизде көп эле жеңилдик мыйзамга кирет. Талдоочулардын баамында жаңы токтомдогу эрежелер кезегинде жол коопсуздугу боюнча коркунучтарды алдын алууга түрткү болот. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.